аутизм болобу, даун синдрому мененби, бул оору эмес, бул дайыма балдар ушуну алып жүрүүчү синдром боюнча калат деп айтышат. Анан өзгөчө балдар деп аташат го. Ошондуктан ошо даун синдрому жөнүндө бүгүн баарлашалы деп турабыз. Алгач айтып койсоңуз, бул синдром кандайча пайда болот? Анан көпчүлүктө дароо эле мунун себебин билгиси келет да, эмне себептен улам мындай балдар төрөлөт деген. Синдром Дауна бул хромосомдук оору. Бул 21 хромосоманын дагы бир хромосомусу кошулганы. Ошол себептен синдром Дауна болгон балдардын хромосомалары 46 болбой 47 болот. Жөнөкөй дене сак баланын хромосомасы 46 болот. Ошол себептен это именно удвоение деп коет, ошол именно трисомия 21. Ошондо бул 2 болбой 3 хромосома болуп калат, ошо 21 деп. Ошонун себептен ошол хромосомдук оору дальше и өзүнүн признактары менен билинет.